Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен 8 класстын алгебра предмети боюнча жаңы тема менен таанышабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы квадраттык үчмүчө, квадраттык үчмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу. Бүгүнкү сабакта биз силер менен квадраттык үчмүчө деген эмне? Квадраттык үчмүчөнү көбөйтүүчүлөргө кантип ажыратабыз? Үйрөнөбүз. Анда мен силерге төмөнкүдөй сүрөттөрдү көрсөтүп көрөйүнчү. Эмнени байкадыңар? Ооба, бардыгы 3төн. Алмуруттар 3, китепте 3, алчалар 3, күчүктөр да 3, мышыктар да 3, балдар да 3. Силер байкагандай, бул 3 3 эгиз. Демек, бир үй бүлөнүн мүчөлөрү. Анда силерде суроо пайда болот болуш керек. Алгебрада 3 мүчө деген эмнени түшүндүрөт болду экен? Анда мен бул суроого жооп берейин. 3a квадрат, b квадрат. Балдар, бул бир мүчө. 5x, d 23, бир мүчө. Y жана 5тин суммасы, x квадрат жана 3xy квадраттын айырмасы, 4a квадрат плюс b, булар 2 мүчө. Себеби бир мүчөдөн 2 болуп атат. 8x плюс 2y минус 1, 3x куб минус y квадрат плюс 9, 4a квадрат минус 3a плюс 7. Бул бир мүчөдөн 3 болгондуктан 3 мүчө. Балдар, байкадыңарбы? Демек, эгерде бир мүчөдөн 2 болсо 2 мүчө экен, 3 мүчө болсо, бир мүчөдөн 3 болсо 3 мүчө экен. А жалпысынан бир мүчөлөрдүн суммасын биз көп мүчө деп атайбыз. Демек, бир мүчөлөрдүн суммасы көп мүчө. Бүгүн биз силер менен 3 мүчөгө көңүл буралычы. 8x плюс 2y плюс 1. Бир мүчөдөн 3 болуп атат. Демек, 3-нүн суммасынан 3 мүчө турганын көрүп атасыздар. 3x куб минус y квадрат плюс 9га көңүл буруп көрөлү. Мында дагы бир мүчөдөн 3. 4a квадрат минус 3a плюс 7. 3 мүчө. Балдар, ушул 3 мүчөлөрдүн ичинен карап көрсөңөр, өзгөрмөлөрү биринчи менен экинчиде ар түрдүү болуп атат. X жана Y. Анда мен силерге 4a квадрат минус 3a плюс 7ге көңүлүңөрдү бурдургум келип атат. Бул 3 мүчө. Биринчи мүчөсү 4a квадрат, экинчи мүчөсү минус 3a, үчүнчү мүчөсү 7. Демек, бул 3 мүчө. Анын ичинен силер көңүл бургандай бир өзгөрмөлүү. А өзгөрмөнүн даражасына көңүл бурсаңар, экинчи даражада. Бул 3 мүчөнү биз бир өзгөрмөлүү экинчи даражадагы 3 мүчө деп атасак болот. Же квадраттык 3 мүчө. Демек, балдар, квадраттык 3 мүчөдөн эмнени айтабыз? ax квадрат плюс bx плюс c түрүндөгү көп мүчө квадраттык 3 мүчө деп аталат. Мында x өзгөрмө, ал эми a, b жана c коэффициенттери кандайдыр бир сан. A 0го барабар эмес болгон шартта квадраттык 3 мүчө боло алат. Анда, балдар, ушул формулага туура келсе, квадраттык 3 мүчө болоорун көрдүңөр. Мен силерге суроо бергим келип жатат. Төмөнкү көп мүчөлөрдүн кайсылары квадраттык 3 мүчө болот? Биринчиби, экинчисиби, же үчүнчү, төртүнчүсүбү? Силер таптыңар деп ойлойм. Квадраттык 3 мүчө болуш үчүн ax квадрат плюс bx плюс c түрүндө бериш керек. А 0го барабар эмес болгон шартта. Демек, биринчи учурда x өзгөрмөсүнүн даражасы биринчи болуп атат. Демек, бул туура келбейт. Үчүнчү, x-тин өзгөрмөнүн даражасы үчүнчү даражада. Ал эми төртүнчү, өзгөрмөнүн даражасы төртүнчү даражада болгондуктан экинчи жооп бизге туура келет. Квадраттык 3 мүчө x квадрат минус 7x минус 8ге барабар экен. Балдар, квадраттык 3 мүчөнүн маанисин табыш үчүн x-тин маанисине көз каранды экенин көрүп турасыңар. Балдар, квадраттык 3 мүчөнүн маанисин табууга мүмкүн. Квадраттык 3 мүчөнүн мааниси x-тин маанисинен көз каранды. Келгиле анда бир нече шартты карап көрөбүз. X-ка маани берип көрөйүн. Биринчи мааниси минус 1 деп көрөйүн. X-тин ордуна минус 1 бере турган болсом, квадраттык 3 мүчөнүн мааниси 0го барабар болду. Экинчи, x-тин маанисине 0ду берип көрөйүн. X-тин ордуна 0ду коюп көрсөм,
Квадраттык үч мүчөнүн мааниси минус 8-ге барабар болду. Үчүнчү, x-ка 1 деген маанини берип көрсөм, x-ин ордуна 1-ди коюп көрсөм, квадраттык үч мүчөнүн мааниси минус 14-кө барабар болду. Демек балдар, квадраттык үч мүчөнүн маанисин таап алдык. А квадраттык үч мүчөнүн тамыры деп эмнени айтабыз? Квадраттык үч мүчөнүн тамыры деп ал үч мүчөнүн мааниси 0-го барабар болгондой өзгөрмөнүн мааниси аталат. Демек биздин учурда квадраттык үч мүчөнүн мааниси 0-го барабар болгон учур биринчи учур x барабар минус 1 болгондо. Демек квадраттык үч мүчөнүн тамыры x минус 1-ге барабар экен. Демек квадраттык үч мүчөнүн тамыры минус 1-ге барабар. Балдар, анда силерде суроо пайда болду. Квадраттык үч мүчөнүн тамырларын кантип таап алууга мүмкүн экендигин мен азыр силерге көрсөтөм. Демек, квадраттык үч мүчөнүн тамырын табыш үчүн квадраттык үч мүчөнүн мааниси 0-го барабар болгондой өзгөрмөнүн мааниси айтылат экен. Анда ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 квадраттык теңдемеси кандай тамырларга ээ болсо, ax квадрат плюс bx плюс c квадраттык үч мүчөсү дагы ошондой тамырларга ээ болот. Мурунку сабактарда силер көргөнсүңөр, квадраттык теңдеменин тамырын табуу үчүн формуланын жардамы менен чыгарчубуз. Дискриминантын таап. Демек, дискриминант деген эмне? Латын сөзүнөн алынганда айырмалагыч. Квадраттык теңдеме тамырга ээ болобу, болбойбу? Болсо канча тамырга ээ? Бул дискриминанттын жардамы менен айырмалай алабыз. Анда квадраттык үч мүчөнүн тамырларынын саны дагы дискриминанттын белгисинен көз каранды. Анда квадраттык үч мүчөнүн дискриминанты кандай болгондо, канча тамырга ээ болорун карап көрөлүчү. Дискриминант 0-дон чоң болсо, 2 тамырга ээ. Дискриминант 0-го барабар болсо, 1 тамырга ээ. Эгер дискриминант 0-дон кичине болсо, анда чыныгы миң тамырга ээ болот. Келгиле анда силер менен мен бирдикте квадраттык үч мүчөнүн тамырын таап көрөйүн. 2x квадрат минус 5x минус 3 квадраттык үч мүчөнүн тамырын табуу үчүн 0-го барабарлайын дагы тамырын таап көрөлү. Демек, квадраттык теңдемени чыгарганда эле формуланы колдоном. Дискриминанттын формуласын колдонуп дискриминантты таба турган болсом, 49-га барабар болду. Демек, дискриминант 0-дон чоң болсо, силер билгендей эле 2 тамырга ээ болот. Формуланы колдонуп биринчи тамырын таап көрсөм, минус 2-ден 1. Экинчи тамырын тапсам, 3-кө барабар болду. Демек, берилген квадраттык үч мүчөнүн тамырлары минус 2-ден 1 жана 3-кө барабар. Анда балдар, тамырларын тапканды үйрөндүк. Көбөйтүүчүлөргө кантип ажыратууга мүмкүн экендигин көрсөтөйүн. Эгерде ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 теңдемесинин тамырлары x1 жана x2 болсо, анда x-тин бардык маанилери үчүн ax квадрат плюс bx плюс c барабар a көбөйтүлгөн x минус x1 көбөйтүү x минус x2 барабардыгы аткарылат. Ушул формуланы колдонуп, квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратып алсак болот. Келе мисал менен көрсөтүп көрөйүн. 3x квадрат минус 14x плюс 16 квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн анын тамырын таап көрөлү. Тамырын дагы да болсо формуланын жардамы менен дискриминантын таап алып чыгарабыз. Экинчи коэффициенти жуп болгондуктан d1 менен чыгаралы. d1-дин формуласы k квадрат минус ac. K деген экинчи коэффициентинин жарымы. Демек, минус 7 экен. Дискриминантты таба турган болсок, 1. Дискриминант 0-дон чоң болгон учурда 2 тамырга ээ болот. Формуланын жардамы менен ордуна коюп чыгарсак, биринчи тамыры 2, экинчи тамыры 2,3-дөн 2-ге барабар. Анда балдар, келгиле формула демек 3 көбөйтүү x минус x1 x1 2-ге барабар болгондуктан x минус 2 болот. Жана x минус x2 болгондуктан x минус 3-төн 8. x2 3-төн 8 деп алдым. Себеби балдар, a деген коэффициентти экинчи кашага көбөйтүү салууга мүмкүн. Анда берилген квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратканда
x minus 2 жана 3x minus 8'din көбөйтүндүсүн алдык. Көрдүңөрбү балдар? Квадраттык үчүмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу үчүн алардын тамырларын таап, берилген формуланын жардамы менен көбөйтүүчүлөргө ажыратып алууга мүмкүн. Анда, демек, квадраттык үчүмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда формуланын жардамын колдонот экенбиз. А табигый шартта айрым материалдардын ажыроо мөөнөтү кандай болду экен? Келгиле карап көрөбүз. Металлдан жасалган буюмдар 100 жылдан ашык ажырайт экен. Ал эми кагаздан жасалган буюмдар, жемиштердин кабыктары жарым жылда ажырап бүтөт экен. Көрдүңөрбү балдар? Жалаң гана математикада дагы көбөйтүүчүлөргө ажыратуу болбостон, жашоо турмушубузда дагы ажыроо процесси жүрөт экен. Анда келгиле дагы квадраттык үчүмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратайын. Берилген квадраттык үчүмүчө 4-1 y квадрат минус 2 y плюс 4'тү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн тамырын табайын. Экинчи коэффициенти жуп болгондуктан d1 дискриминанттын формуласын колдонуп чыгарайын. Дискриминант 0 барабар болду. Силер билгендей эле, дискриминант 0 барабар болгон учурда бир эле тамырга ээ болот. Бир тамырды таап көрөлү. Y барабар 1 бөлүнгөн 4'төн 1, демек y 4'кө барабар экен. 1'ди 4'төн 1'ге бөлгөндө өз ара тескерисине көбөйтсөк 4'кө барабар болду. Анда балдар, бул учурда көбөйтүүчүлөргө кантип ажыратабыз? Демек, бир эле тамырга ээ болгондуктан, берилген квадраттык үчүмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда a көбөйтүлгөн x менен x1'дин айырмасынын квадраты кылып жазып алууга мүмкүн. Анда 4'төн 1 y квадрат минус 2y плюс 4'тү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда a коэффициенти 4'төн 1, ал эми 4'төн 1 көбөйтүлгөн x жана 4'түн айырмасынын квадратына барабар болду. Көрдүңөрбү балдар? Эгерде квадраттык үчүмүчөнүн тамырын табууда бир эле тамырга ээ болсо, анда a көбөйтүлгөн x жана x1'ин айырмасынын квадратына барабар деген формуланы колдонуп көбөйтүүчүлөргө ажыратсак болот экен. Эми балдар, дагы бир шарты бар. Силерге көңүлүңөрдү бурдуртайын. Келгиле балдар, дагы бир квадраттык үчүмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраталы. Ал үчүн мен берилген квадраттык үчүмүчөнү 0го барабарлап, квадраттык теңдеме кылып жазып алайын. X квадрат минус 4x плюс 5 барабар 0. Дискриминантын тапсам, минус 1ге барабар болду. Дискриминант 0дон кичине болгон учурда, силер билгендей, чыныгы мнимый тамырга ээ болот. Демек, минус 1 комплекстүү сан деп карай турган болсок, минус 1 и квадратка барабар. Демек, минус 1'ди и квадрат кылып карасаңар, квадраттык теңдемен минус 1 деп карасаңар, биринчи тамыры 2 минус и, экинчи тамыры 2 плюс и деп алынат. Анда квадраттык үчүмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун формуласынын жардамы менен көбөйтүүчүлөргө ажыратып алсак, балдар, мына көрдүңөрбү? Биринчи x1'ди x2'нин ордуна койдум, формуланы колдонуп, кашаларды ачып салам. Демек, биринчи кашанын ичинде x минус 2 плюс и жана x плюс 2 плюс i'нин көбөйтүндүсүнө барабар болду. Айрым учурда эгерде дискриминант 0дон кичине болуп калса, чыныгы мнимый тамырлардын жардамы менен көбөйтүүчүлөргө ажыратып алууга мүмкүн экен. Келгиле анда балдар, квадраттык үчүмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун жардамы менен бөлчөктөрдү кыскартып көрөлү. Берилген бөлчөктү кыскартыш үчүн биринчиден биз бөлчөктүн бөлүмүнө көңүл буралы. Бөлчөктүн бөлүмү y квадрат минус 5y минус 36 экен, аны 0го барабарлап, тамырын табалы дагы көбөйтүүчүлөргө ажыраталы. Дискриминанты 169 болду. Дискриминант 0дон чоң болгондо 2 тамырга ээ. Биринчи тамыры минус 4, экинчи тамыры 9 болду. Анда y квадрат минус 5y минус 36-ны көбөйтүүчүлөргө ажыратканда y плюс 4 жана y минус 9'дун көбөйтүндүсүн алдым. Ал эми бөлчөктүн алымы кыскача көбөйтүүнүн формуласы боюнча эки туюнтманын квадраттарынын айырмасы боюнча эки кашаага ажырайт. Биринчи эки туюнтманын айырмасы жана эки туюнтманын суммасынын көбөйтүндүсүнө. Демек, y минус 9 жана y плюс 9'дун көбөйтүндүсүнө. Ал эми бөлчөктүн бөлүмү y плюс 4 жана y минус 9'дун көбөйтүндүсүнө. Мына, бөлчөктүн негизги касиети боюнча алымын да бөлүмүн бирдей туюнтмага кыскарталы.
y минус 9'a кыскартсам алымында y плюс 9, ал эми бөлүмдө y плюс 4 калды. Жоо, бөлчөктөрдү кыскартканда y плюс 4'төн y плюс 9'ду алдык. Көрдүңөр балдар, мен айрым бир гана учурун алдым. Демек квадраттык үч мүчөнүн жардамы менен көбөйтүүчүлөргө ажыратып бөлчөктү кыскарттым. Бүгүн балдар биз силер менен квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратканды үйрөндүк. Көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн формуланын жардамы менен тамырын таба алабыз. Демек формуланын жардамы менен дискриминантын таптык. Дискриминанттын 3 учуру болот. Дискриминант 0дон чоң болгон учурда көбөйтүүчүлөргө кантип ажыратабыз? А көбөйтүлгөн x жана x1'ин айырмасы менен x жана x2'нин айырмасынын көбөйтүндүсүнө. Эгер дискриминант 0га барабар болсо, анда a көбөйтүлгөн, мында бир эле тамырга ээ болот да, a көбөйтүлгөн x жана x1'ин айырмасынын квадратына. Эгер дискриминант 0дон кичине болсо, анда чыгы мими тамырлардын жардамы менен көбөйтүүчүлөргө ажыратууга болот. А коэффициенти 1ге барабар болуп калса балдар, мындай учурда а коэффициентинин ордуна 1ди коебуз дагы, дискриминант 0дон чоң болгон учурда x минус x1 жана x минус x2'нин көбөйтүндүсүнө. Ал эми дискриминант 0га барабар болгон учурда x минус x1'ин айырмасынын квадратына барабар кылып көбөйтүүчүлөргө ажыратууга мүмкүн. Мына балдар, ушул формулалардын жардамы менен квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууга болот. Демек, квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда каякта колдонсок болот экен? Теңдештикти далилдөөдө, бөлчөктөрдү кыскартууда, туюнтмаларды жөнөкөйлөтүүдө. Мына балдар, бүгүн биз силер менен квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратканды, бөлчөктөрдү кыскартканды, тамырларын тапканды үйрөндүк. Анда кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.